Жылдын мыкты спортчусу тандалууда. Мындай демилгени топ KG гезити уюштуруп, жылдын мыкты спортчусу, мыкты машыктыруучусу, мыкты спорт клубу жана спортчу айымы сыяктуу наамдарды даярдап, учурда сыноо мөөнөт өтүп жатат. Уюштуруучулар январь айларына чейин спорт тармагындагы адистерге мөөнөт берип, атайын добуш берүү коюшкан. Ал үчүн күйөрмандар спорт KG сайтына кирип, спортчуга же болбосо машыктыруучуга добуш берсе болот. Кененирээк кийинки материалда. Максат Мусабаев 5 жылдан бeri Мухаммед Умар спорт клубунда самбо менен машыгып жатат. Бул жылдар аралыгында бир нече ирет өлкө чемпиондугун жеңип, быйылкы жылы Азия чемпиону болду. Мындан сырткары дүйнө биринчилигине да катышып, байгөлүү орундарга жетишкен. Азыркы учурда топ KG гезитинин тандоосу менен самбо боюнча жылдын мыкты спортчусу наамына ат салышууда. Кыргызстанды боевой самбодан 5 жолу уттум, чемпионат Кыргызстанда 3 жолу. Быйыл 2014 Кудай кааласа чемпион Азия болдум. И чемпионат мира, кубок миралардан 2012 Москвада этап кубка мира генерал Асылхановадан бронзовый призер болдум. Топ KG газетада ошо быйыл 2014 жылкы жетишкен ийгиликтерине спортсмендерди койду. 7 спортсмен бала. Арасында мен бармын. Ошо бизди колдоп коюңуздар. Жылдын мыкты спортчусу наамына ат салышкандардын дагы бири Орозбек Автандел уулу. Жаш экенине карабай, буга чейин бир нече ирет өлкө чемпиону аталып, быйылкы жылы Азия биринчилигин жеңип алган. 2011-жылдан бери тренировка кылам, бактагайын болду ушул залда, жүздөдө. 2014-жылы Ошто өткөн чемпионат, Кыргызстан чемпионатында биринчи орунду алып, Азияга тандалып, Азияга бардым. Азия Ташкентте өттү, Ташкентте да биринчи орунду алдым. Жакшы болду. Соперниктерим аябай күчтүү. Бул эки жоон билектең Мухаммед Умар спорт клубунун тарбиялануучулары. Буга кошумча Кылычбек Саркарбаев да эрежесиз эр уруш боюнча жылдын мыкты мушкери наамына ат салышууда. Ал эми 2005-жылы түзүлгөн спорттук залда учурда 500 чукул жаштар машыгууда. Учурда бул жайда спорттун күжүрмөн түрү боюнча, тактап айтканда самбо, жудо, эрежесиз эр уруш жана башка ушул сыяктуу спорттун түрү менен машыгуулар жүрүүдө. Биздин Мухаммед Умар спорт клубунда самбо, дзюдо, боевой самбо, ушу сәнде, кикбоксинг, эрежесиз эр уруш, рукопашный, кол мушташтап ушул түрлөр менен балдар машыгышат. Мухаммед Умар спорт клубунда азыркы күндө 2 спорт клуб бар. 2 спорт клубда бир ушул күндө бир 500дөн жогорку балдар тренировка кылышат. Бул жигитибиз чемпион область. Ал эми Жалал-Абад облусунда Таймырас спорттук комплекси жылдын мыкты спорт залы наамына көрсөтүлүүдө. Бүгүн топ KG гезитинин жетекчилери бул жайга келип спорт ордунун алабалы менен жана бул жайда машыккан жаштар менен жолугушту. Жер-жерлерди кыдырып, учурдагы спорттун абалы менен таанышып жүргөн журналисттер эми жыйынтык чыгарып, жылдын мыктыларын тандамакчы. Алар биргеликте өздөрү сүйлөшүп, өз ичинде спортсмендерди бизге предоставили. Уақыттан пайдаланып айта кетейин, спорт KG-ге кирип, өзүңүздүн фаворит, жакшы көргөн спортчуңузга добушуңузду бериңиз. Жана дагы 4436 деген номерге SMS жөнөтсө болот, өзүнүн спортсмендин аты жөнүн жазып, ошо 4436 деп алып, SMS жөнөтүп берсе, ошол добушу барат. Талыкпай эмгек кылып, мыкты көрсөткүчтөргө жетишкен спортчуларга дем берип, аларга моралдык жактан колдоо көрсөтүү топ KG гезитинин негизги максаты. Алгачкы жолу спортчуларга көңүл буруп, аларга стимул берген журналисттердин иш чарасы январь айында өткөрүлүп, мыктыларды тандамакчы. Алда күндөрү кайсы спортчу жылдын мыктысы аталат, кимиси жеңишке жетишет, 7 каналдан кеңири көрө аласыздар. Марат Акимбек уулу, Аскар Маматсаков, 7 канал.